Кириш сөз. Сиз азыктардын кудайы деп аталган жемишти жедиңиз беле? Көрсө, байыркы гректер алмурутту азыктардын кудайы деп аташчу экен. Бул да бекеринен эмес. Бүгүн биз сиздер менен дал ушул жемиштин жашырган сырларын бөлүшөбүз. Ошондуктан конт коюп угуңуз да эч нерсени кое бербегенге аракет кылыңыз. Тарыхы. Алмурут жөнүндөгү алгачкы эскерүүлөр биздин заманга чейинки 2000-жылдардагы байыркы Кытай оодаларында кездешкен. Демек, жемиштин жашы 3000 жылдан кем эмес. Кийин алмурут Персияга, ал жактан Грецияга жана Римге жеткен. 18-19 жүз жылдыктарда жемишке өзгөчө кызыгуулар башталган. Мына ошол учурда анын жаңы сорттору да пайда болгон. Ошентип Англия, Бельгия, Австрия, Германия, Франция, Италиянын соңку климатына ыңгайлашкан алмуруттун көптөгөн түрлөрү бүгүнкү күнгө чейин ошол жактарда өстүрүлөт. Кызыктуу фактылар. Көпчүлүк элдер алмурутту аял затынын жемиши катары эсептешет. Себеби ал Е витаминине бай болуп, сырткы формасы дагы аял затынын дене түзүлүшүнө окшош дешет. Ошондуктан алмурутту көп жеген аял заты сулуулугун жана жаштыгын көпкө сактай алат. Бирок мырзалар жемиштен коркпой эле койгону жакшы. Анткени ал дагы жигиттердин организмине жакшы таасир тийгизет жана эч кандай феминизацияга алып келбейт. Курамы. Алмуруттун курамы сахарга, фруктоза, ливулозага бай болгондуктан диабетиктерге жакшы дары болуп саналат. Ошондой эле анын курамындагы С, Е, Б витаминдери, калий, магний, темир сыяктуу минералдар, жез, марганец жана цинк микроэлементтер бар. Алмурут клетчатканын булагы. Пайдалуу жактары. Алмуруттун артериалдык кан басымды төмөндөтөрү байыртан эле белгилүү. Жемиш калийге өтө бай келет. Калий канчалык жетиштүү болсо, гипертонияга кабылуу коркунучу ошончолук аз болору далилденген. Нефрит жана нефроздун натыйжасында пайда болгон бөйрөк ооруларында алмурут миңдин бири. Бөйрөк, жүрөк ооруларында жана шишиктерде алмурутту көп өлчөмдө жеп туруу сунушталат. Арыктоо максатын көздөгөндөр дагы жемишти негизги азык катары кабыл алышы керек. Эзиле бышкан жемиш ичеги карындын жакшы иштешин шарттап, газдын топтолушуна жол бербейт. Колдонуу. Бактан жаңы үзүп алып жеген жемиш канчалык бизди кубандырат. Бирок унутпаңыз, алмурутту өзгөчө катуурагын жакшылап чайнап жейиш керек. Ал эми кайнатылган алмурут оңой сиңгени менен курамында сахар жана минералдардан сырткары көпчүлүк витаминдерди жоготуп коет. Жыйынтык. Алмурут бакта салаңда өсүп турса, жанынан өтүп кетпеңиз, дароо үзүп жеңиз. Ошондо организм сизге терең ыраазычылыгын айтат. Бактылуу болуңуз жана оорубаңыз. Кийинки берүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.